Саламатсыздарбы? Бул Сырдашуу долбоору YouTube баракчабызга сиз дагы кошулуңуз. Бүгүн биз Сырдашуу долбоорунун алкагында үй бүлөдөгү зомбулук темасын улай жакшы кыз синдрому жана ошондой эле абьюзердин эң алгачкы белгилери тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бул эки тема, подтема бири-бирине өтө шайкеш келет, андыктан 1 саат аралыгында бул теманы кененирээк ачып бергенге аракет жасамакчыбыз. Студияда кызматта мен Айнур Абаданова жана биздин Сырдашуу долбоорунун ар дайымкы эксперти, Кыргыз психоаналитикалык ассоциациясынын мүчөсү Гүлнара Малабаева. Саламатсызбы, Гүлнара айым? Саламатсыз, Айнура. Кутмандуу Саламатсыз. күнүңүз менен. Кутман келипчи. Ал эми бүгүн болсо биз жакшы кыз синдрому жана абьюзердин алгачкы белгилери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Өткөн чыгарылышта бир аз бул теманы камтый кеткенбиз. Бүгүн аны кененирээк ачып бергенге аракет кылалы. Эң алгач эле жакшы кыз синдромунан баштайбыз го дейм, э? Бул синдром каяктан келип чыккан, эмне себептен мындай деп аталат? Мгм. Бул синдром, бул болсо баары туура түшүнүш керек. Бул болсо диагноз эмес, бул болсо бир мындай кемчилик эмес. Бул болсо өзгөчөлүк да. Ошондой туура болот башкача өзгөчөлүк деп айтсакчы. Анан бул биринчиден кичинекей кыз өсө баштаганда ата энеси сен бизди уксаң, сен биз каалаган нерсе кылсаң, биз ошондо сени жакшы көрөбүз деген мындай маалымат берет кызгачы. Анан ошондо кыз үйрөнөт. Мен жакшы болгондо гана мен сүйүүгө татыктуу экенмин. Ошол учурда гана мен ата энем жакшы көрөт экен деген мындай маалымат алат да ата энесиненчи. Анан да мунун дагы бир биздин биздин мекенибизде мындай өзүбүздүн культурный немебиз бар да. Маданият өзгөчөлүгүбүзчө. Биз кыз баладан көбүнчө сен угушуң керек, сен чыдамкай болушуң керек, кызды кыр күйдөн тыюу, кыз бар үйдө кыл жатпайт деп көп мындай макал лакаптарды, көп сөздөрдү айтабыз. Ошон үчүн кыз ойлой баштайт да, мен укканда гана, чыдаганда гана, мен болсо таптаза үйдү кармаганда гана татыктуу экенмин, жакшы мамилеге, сүйүүгө ошондо гана татыктуу экенмин деп ушинтип үйрөнүп калышы мүмкүн. Анан бул болсо эмоционально мындай кичине муздагыраак ата эненин да балдары болушу мүмкүн. Себеби деген ошонун сүйүүсүн алам деп эле ар бир бала ата энесинин сүйүүсүнө аябай муктаж болот. Көңүлүнө аябай муктаж болот. Ошону алам деп эле аракет кыла берет да. Аларды түшүнгөнгө, аларга жардам бергенге биз мынтип аныктасак болот. Кичинекей бала чоң адамдай аракет кыла баштайт. Бирок биз билебиз, кичинекей бала аны кыла албасын да. Бирок ошого карабай бала аракет кыла берет, анан ошондон үйрөнүп калат. Мен жакшылык кылганда, пайда алып келгенде гана мен жакшы адам болуп алат экенмин деп. Ошондо мен гана сүйүүгө, бир жакшы мамилеге татыктуу экенмин, ошентип сүйө алсам болот экен деп үйрөнүп калышы мүмкүн. Ошондон ошол кичинекей бала кезинен баштап бул болсо тарбияланып келген нерсе да. Ошондо кичинекей бала көбүн эсе кыздарга ушундай макал лакаптарды кичинекей кезинен бери айта берсе, ата энеси эми ал нерсени ата энеси кыз өзүнө өзү тың болсун, тыкан болсун деген мааниде айтат, бирок баланын психикасы демек мен ушул нерселерди жасаганда гана мен татыктуу кыз болот экенмин. Эгерде бул нерселерди жасабасам, мен анда ата энеме жакпай калат экенмин деп өзүнө кабыл ала турбайбы, э? Ооба. Мисалы ошол эле учурда ата эне балдарын тыкан, тың, өзүнө тың болуп чоңойтуп, ошол эле учурда мындай ойду алардын психикасына салбоо үчүн кандай ыкмаларды колдонушу керек анда? Бала бул дүйнөгө биз өзүнүн каалоосу менен келбейт. Баланы бул дүйнөгө эки ата эне алып келет, апа менен ата. Анан бала сизге кат жазбайт. Мени ушул дүйнөгө төрөп кой депчи, суранбайт. Бул биздин чечимибиз. Бул чоңойгон чоң адамдардын чечими. Биз бала төрөйт деп чечкенден самал биз жок дегенде 18 жаштабыз. Ошон үчүн ошол келген баланы ушунчалык жакшы көрүш керек. Биз ушунчалык жакшы көрсөк, ошончолук бул бала бул дүйнөнү жакшы көргөндү үйрөнөт да.
ал өзүнүн каалоосу менен келбеген соң биз андан болсо сен мындай болушуң керекчи, андай болушуң керек деп мындай сурана албайбыз. Мгм. Биз андай талап кыла албайбыз. Биз ошону Мгм. түшүнүшүбүз керек да. Бул мындай аябай терең ойда, терең түшүнүк. Анан оңойрок, жеңилирээк айтсак, Мгм. бул бала келген соң биз болсо ал баланы талап кыла бербей, жакшы нерсеге үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Сен барсың, биз ошон үчүн сени жакшы көрөбүз. Сен бар үчүн сен жакшы адамсың. Сен жакшы адам болуш үчүн сен өзгөчө бир мындай башкача өзүңө окшошпогон же өзүңө туура келбеген нерселерди кылбай деле койсоң болот. Мгм. Ошондо бала эркинирээк өсүп, анан өзүн өзү табат да, өзүн өзү тааныйт. Мен киммин, мен кантип жашагым келет, мен ким болгум келет депчи. Анан жакшы кыз синдромунда бир мындай көп кейс бар мендечи. Мгм. Көп кыздар кесиби туура эмес, өзүнө туура эмес келет. Бирок ата энеси аябай каалаган, ошон үчүн окушкан. Анан туура эмес кесипте иштеген адам билесиз, бул бактылуу адам эмес. Бул күндө такай 8 сааттан бир өзүнө туура эмес келген, өзүнө жакпаган жумушту барып иштеп келет. Мгм. Анан андай адамдар болсо көбүнчө үй бүлөдө дагы мындай өзүнүн чек арасын коргой албай көп кыйналат да. Аябай көп мындай мунун көп артында калган, кийин пайда болгон последствиялары бар да. Мгм. Мындайча айтканда, кичинекей кезинен баштап жакшы кыз синдромуна суугарылып чоңойгон кыз, мисалы үчүн, эң алгач эле чоңойгучакты, 18 жашка чыккычакты үйүндө өзүн эркин алып жүрө албайт. Ата энеси кандай айтса, ошол чек арадан чыкпашы керек, ошол чек арадан чыкпаганга аракет кылат. Ортодо сөзсүз түрдө ички конфликттер пайда болот, анткени ал тегерек четин байкайт. Мисалы үчүн, балким ата энеси кечки саат 6-дан кийин ишке чыкпа деши мүмкүн, туурабы? 18ге чыга элек кызгачы. Мисалы, курбу кыздары кечки саат 7-де киного, кинотеатрга барышы мүмкүн, же кечирээк келиши мүмкүн. Алар үчүн бул норма, а жакшы кыз синдрому менен чоңоюп жаткан кыз үчүн бул норма эмес. Ошол эле учурда макул, ал 18 жашка чейин ата энеси ошентип катуу көзөмөлгө алат. 18ге чыккандан кийин, демек, ал кесип тандоодо, мисалы үчүн, ата энеси жок медик бол, медик болуусу келеби, болгусу келбеби, көпчүлүк учурда социалдык кесиптерге ыкташат, ата энелер. Кыздар үчүн медик, же болбосо ошол эле мугалим болушуң керек дейт. Ошол эле дагы кайсы кесиптер бар эле? Юрист, экономист. Юрист, экономист. Эми бул эгерде ата энеси ошол шаардын тегерек четинде жашаган болсо, көбүнчө айыл жергесинде жашагандардан мен билишимче, бул ар кайсы сабактардан берген, мугалим болуу, башталгыч класстын мугалими болуу, медик болуу, дарыгер боло албаса дагы, жок дегенде фармацевт болуу, же болбосо медсестра, медайым болуш керек деген бир чектөөлөрдү коюп коет дагы. Эмне үчүн десең, анткени ошол кесиптер менен айылдан жумуш таба аласың, айылдык мектепте иштейсиң, айылдык дарыгер болосуң деген сыяктуу өздөрүнүн бир мындай аргументтерин келтиришет. Ошол эле учурда ал кыз бала, демек, сиз айткандай, өзүнө каршы чыгып, ата энесин угуп макул болуп ал кесипти аркалайт. Кийин турмушка чыкканда дагы, демек, ал өзүнүн каалоолорун аткарып эмес, башкалардын каалоолорун аткарып жашап калат да, туурабы? Өзү үчүн эмне маанилүү экенин биринчи орунга койбой, жолдошунун ою менен болот, анан кайын журтунун ою менен болот. Жыйынтыгында барып бул адам чоң бир депрессияга кабылышы мүмкүн да, туурабы? Ооба. Анан бул эмне үчүн жаман, эмне үчүн кыйынчылыктарга алып келет? Себеби деген мына сизди угуп өзүнүн кесибин тааныган жок бүгүн, эртең болсо жолдошун угуп же болбосо дагы бир адамдарды угуп өзүн тандабай бир мындай өзүнө туура эмес бир жашоого келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир адам өзүн тандаганды үйрөнүш керек. Анан бир да жаман кесип жок. Ооба. Бир да жаман кесип жок. Себеби деген ар бир адам өзүнүн жакшы көргөн кесибин ушунчалык сонун көтөрүп кетиши мүмкүн. Сонун адис болуп чыгат. Ошон үчүн мындай бул туура кесип же бул туура эмес кесип деген жок да. Ооба, ага биз акыркы жылдары өтө чоң күбө болуп жатабыз, социалдык тармактардын пайда болушу менен көп адамдар чын эле ар түрдүү кесиптин ээлери өздөрүн сонун кылып популярдуу кыла алганын байкап жатабыз. Анан дагы бул жакшы кыз синдромун эмне себептен биз алып чыгып жатабыз жана анын үй бүлөдөгү зомбулукка кандай тиешеси бар? Ушул жакка токтолсоңуз. Бул аябай мыкаш болуп кетет. Себеби деген кыз бала эң башынан баштап өзүнүн чек арасын коргой албай, өзүнүн оюн айта албай,
өзүн болсо мындай тандай албай жашаган адам кийин зомбулук көрсөтчү адамга жолукса, абьюзер болобу же нарцисс болобу, ал болсо ошондой эле өзүн алып жүрөт. Ал аяктан өзүн туруп бир кезде коргоп баштабайт да. Ал деле бул адамдын, бул болсо эң биринчи объект бул ата энеси. Анан ошо объект болсо биздин болсо тандообузга жооп берет. Биз кандай адамдарды тандайбыз? Сиз карап көрсөңүз, биздин көбүнчө жолдошторубуз апабызга же атабызга аябай уккаш, аябай жакын болушат. Ошол жерде жашап жүргөн эмоционалдуу сезимдер кийин кайталанат, сөзсүз. Анан болсо ошон үчүн ал ошол сценарийди кайра кайталап чыгат. Мени тандашпайт, же болбосо мени жакындатышпайт, мени таштап кетиши мүмкүн, же болбосо мен жагыш үчүн, бул адамдын сүйүүсүн алыш үчүн мен көп аракет кылышым керек. Мени таштап кетишпеш үчүн мен бул адамды угушум керек. Анан ошону абьюзердин контекстине салсак, бул аябай мындай коркунучтуу болуп калат. Себеби ал адам ошону эле күтүп тургандай. Ал адам ошону эле күтүп турат. Башка адам ага баш ийүүсүнчө. Анан ушул жерден азыр мага бир ой келип кетти. Көп учурда үй бүлөдөгү зомбулукка кабылган кыздардын ата энеси, жакындары абдан бир кайгылуу окуя болуп кетсе, же болбосо кызын аябай бир начар абалга чейин көк ала кылып сабап койгон болсо, ден соолугуна залакасын тийгизген болсо, көпчүлүк ата эне жакындары ушул адамга каяктан жолукту эле, каяктан ушуга турмушка чыкты эле деп мындай өкүнгөн учурларын көп окуп көрүп калам да. Демек, ал ошол учурда дагы ата эне өзүнүн бала кезинде ошол кызга берген мындайча айтканда мисалын кабыл ала албайт экен ата эне көрө албайт экен да ошол окшоштуктучу, мисалы үчүн. Ата эне аны көбүнчө учурда көрө албайт, себебен көп адамда Кыргызстанда психологиялык мындай билим аябай төмөн да. Ошон үчүн биз билбейбиз кантип туура тарбиялаш керек экенин. Ошон үчүн алар аныктап чыга алышпайт, анализ жок. Мен ушундай кылган экенмин, ушу кызды ушундай адамга кабылып жатат депчи. Аны айтып атпайм, бул болсо культурный стереотип да. Кызга кыз күйдөн тыюу, кыз андай болуш керек экен. Кызга эмнени гана запрет жок да, эмчи. Мен өзүм нарында өскөм кичикесимде, анан болсо кулак жесең ушакчы болуп каласың, жок тил жесең тилиң узун болуп калат, кулак жесең кулагыңда кемпирдей болуп бойду ачып алып элдүү болуп каласың, анан эмнени гана, короче, эчтеке жегенге болчу эмес. Любой кандай отурсаң кыз бала антип отурбайт. Жегенге болбойт, отурганга болбойт, турганга болбойт, ошо көп нерсе болчу эмес да. Ошол эле учурда балдарга көп нерсе тескерисинче уруксаат берилип, алардын көзүнчө кыз балага көп нерсени тыюу салгандан балдардан балким ошол себептен дагы нарциссттер көбүрөөк чыгат, абьюзерлер балким ошондон да көбүрөөк чыгат. Анткени алар кичинекей кезинен баштап мындай азыркы сөз менен айткандай центр вселенной болуп көнүп калышкан да. Үйдө эркеси болобу, улусу болобу, кичүүсү болобу айырмасы жок. Карындаштарына, эжелерине тыюу көп, жалгыз ага андай тыюулар жок. Себебен ар бир адамга чек ара керек да. Анан бала, сиз аябай сонун азыр анализ кылдыңыз. Эркек бала, уул бала ошондой мисалды көрүп жатса, ал дагы ойлойт да, бул мүмкүн экен депчи. Кыз балага ушундай мамиле кылуу бул мүмкүн нерсе экен деп. Бул нормага айланат, ал үчүн. Нормага. Жакшы. Эми абьюзерлер демек кайра эле ошол эле кыз баланы тарбиялаган ата энелерден келип чыгат экен да, мындай карап көрсөк. Ооба. Абьюзер болобу, агрессор болобу же жертва болобу, айырмасы жок. Бул экөө тең жертва. Бирок бул эки адам эки башка тарапты тандашканда, бирок абьюзердин тарыхы кичине татаалыраак. Эмне үчүн? Себеби мындай адамдар көбүнчө сый көрбөй, мындай бааланбай, канчалык мүмкүн болсо басымдыкта өскөн адамдар да. Канчалык мүмкүн болсо. Анан андай адамдар көбүнчө аябай көп мындай агрессия көрсөтүлгөн үй бүлөдө өсүшкөн. Анан же коомдо өсүшкөн ушундай. Анан ошо агрессия болсо легализованный да, уруксат берилген агрессия.
мындай норма катары көрүнгөн агрессия да, ошон үчүн ал болсо мындай бөлө албайт да, бул туурабы же туура эмеспи деп. Сиз азыр айтып атсаңыз мага бир тасма эсиме келип кетти. Акыркы сабак деген сериалды көрдүңүз беле? Руслан Акын тарткан. Ошол сериалда кичинекей балдар эмес, эми мындай өспүрүм курактагы балдар, мектептин жогорку классындагы балдар жөнүндө тартылган да киночу. Анан ал жакта башкы терс каарман бар. Ошол башкы терс каарман коомдо өзүн мектепте эң башкы рекет да, мындайча айтканда башкы агрессор, баардыгын колго кармаган, баардыгына өзүнүн агрессиясын көрсөтүп, өзүнүн күчүн көрсөткөн адам. А бирок кийинчерээк аны канча бир акыркы серияларында билинет да эмне себептен ал ошондой бала болуп чоңойгонучу. Анткени үйүндө атасы ага өтө чоң басым көрсөтүп, сиз айткандай баласын, өзүнүн баласына кылган мээрими жок, мындай басынтып, сый урмат көрсөтпөй, баласына тескерисинче аябай начар мамиле жасаган үчүн ал ошол алган нерсесин сыртка чыгып, анан өзүнөн кичүү, өзүнөн мындайча айтканда алсыз адамдарга өзүнүн күчүн көрсөткөнгө аракет кылчу экен. Азыр айтып жатсаңыз мага ошол картина эсиме келип кетти. Демек, бул реалдуулук экен, ооба. Мындай жакшы бир сонун сөз бар. Мага аябай жагат, орусча, бирок кыргызчада аударып берейин. Преступник и жертва всегда возвращаются на место преступления дегенче. Анан биз ошол кесибин билебиз, анан бирок калганын билбейбиз ба. А калганы мындай: преступник из чувства вины, а жертва из чувства мести. Ошон үчүн агрессия көрсөтүлгөн балдар, үйдө басым көрсөтүлгөн балдар, басым көргөн, мындай сый көрбөгөн, сен кимсиң деген сыяктуу мындай көп мындай ситуацияга калган балдар кийин чоңойгондо ошону сезгиси келет да. Аныкталбаган сезимде булчу, бул атайын эмес. Аныкталбаган сезимде келет. Сезгиси келет. Бул кандай? Бул адам мага ошондой кылган адам эмне сезген? Бул адам эмне үчүн мага ошондой мамиле кылды деген сыяктуу мындай аябай жан дүйнөсүндө көп мындай суроолор пайда болот да. Ошон үчүн ал дагы өзүн ошондой алып жүрүшү мүмкүн. Сени алып түшүнгүсү келет. Эмне үчүн деп. Бир четиден анан сиз алып келген мисалда аябай жакшы экен. Бул болсо, мен ошону сезбеш үчүн мен болсо өзүмдү коргошум керек деген сезим да. Мен өзүмдү коргойм, мен чоң болушум керек, мен кыйын болушум керек, мен күч көрсөтүшүм керек, мен ошондо гана жеңе алам. Булар ошондо башка мен эч ким басым көрсөтпөйт, эч ким мени эч качан сый көрсөтпөй, ушундай жаман акыбалга алып келбейт деген коргоо да. Демек, ушундай сезимдер менен өскөн адамдар абдан көп экен да, эгерде биздин статистика ушундай бир начар болуп жатсачы, соңку кездерде мисалы канча эле адам кандай гана окуяларды көрбөй элебиз, укпай элебиз. Демек, ошондой начар сезимде чоңойгон балдар көп болгон үчүн алар чоңоюп мына азыркы тапта өздөрүнүн мындай агрессиясын чыгарып жатат да. Ооба. Эмне үчүн мисалы чет мамлекетте көп адамдар психологко барышат. Эмне үчүн? Аякта бул аябай мындай чоңойгон, аябай көп мындай разрекламированный, мындай аябай мындай нормалдуу көрүнүш да. Себеби деген адамдар өзүн чоңойгондо мындай оңдоого аракет кылыш керек, тарбиялаганга аракет кылыш керек, түшүнбөгөн нерсени түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Бул аябай туура көрүнүш да. Анан мен билем, мен туура деп өзүн алдыга сала берсе, адам дайыма эле туура боло бербейт. Себеби адамда болсо фантазия аябай көп болот, адам чындыкты түшүнбөшү мүмкүн, учурду мындай сезбеши мүмкүн да. Ошон үчүн да, реалдуу карашы мүмкүн. Ооба, мисалы азыркы этапта биздин дагы коомчулукта психотерапияга баруу акырын мындай жанданып баштабадыбы? Ушул чынында өткөн темада да айттыңыз эле, ковидтен кийин көбүрөөк динамика өсүшүп кетти депчи. Анан соңку жылдары ошол психоанализге баргандар көбөйүп баштагандыктан мен жакында эле аябай көп рилстерди да көрүп калдым бул темадачы, мындай шылдың катары же болбосо психологияга же психотерапияга барып алып биз ата энебизди кечиребизби, биз кимбиз ата энебизди кечиргендей
сыяктуу же болбосо ой психологдор эптеп эле акча алуунун айласы алар биз барбай калсак жумушсуз калат деген сыяктуу мындай таптакыр бул теманы кичине болсо дагы казып көрбөй эле анан аябай негативдүү ойлор көп болуп жатса анан биз качан оңолобуз деп ойлоп койдум да, анткени соңку дагы биздин берүүбүз тартылгандан кийин эле эртеси чыкты го аябай кайгылуу окуячы. Ошол кайгылуу окуядан кийин дагы көпчүлүк муну кантип токтотобуз, эмне кылабыз деген суроолорду аябай көп берип жатышат. А бирок мына бизге окшоп жообун издеп ушул жоопту айтып жатсак дагы бул нерсени эч ким эми көпчүлүк кабыл алгысы келбей жатат. Көпчүлүк өзүнөн ошол кемчиликти издегиси келбей жатат. Мен байкашымча. Ар бир кыргыздын кызы энеси жөнүндө жаман айтпайт. Жигит эч качан артта калбаш керек. Бизде көп мындай стереотиптер бар. Ошон үчүн мындай муну аныктап мен туура эмес кылып атамбы, эмне болуп жатат деп түшүнүш аябай кыйын да. Анан биз ата энебизди кечиребизби деген сөзгө бир кичине уйкаш сөз айтып кетейин. Канчалык ата энеңерди көбүрөөк кечирсеңер, ошончолук ата энеңерди жакшы көрөсүңөр. Ошончолук экөөңөрдүн ортоңордо конфликттер болбойт. Бул калп, бул түп-түз гана калп, что силердин апаңар менен баарыңардын мамилеңер сонун. Себеби мен сонун билем, что аябай көп конфликттер бар үй бүлөдө, бизге жабык көрүнбөгөн, эл укпаган. Мунун баарын канчалык силер кечирсеңер, терапияга келип, ошончолук ошо апаңарды жакшы көрүп, ошончолук сепарация алып, апаңардан алысыраак болуп, мындай туура мындай жакшы өзүңөрдү сезип каласыңар да. Анан эле биз ойлойбуз, балдарыбызды жакшы көрөбүз, жакшы тарбиялайбыз деп. Бирок көп адамдар билбейт, күнөөлүү сезимдери бар экенин балдардын алдында. Анан болсо жолдошу болгон капаларын балдарынан чыгарарын көбү түшүнбөйт. Бунун баары аныкталбаган сезимдерге кирет. Ошон үчүн кирет, что силер аныктап, аны түшүнө албайсыңар. Ошон үчүн ар бир адамга жок дегенде эмне вообще эле болбоду дегенде бир 4-5 диагностический консультация керек. Кичине өзүн түшүнө баштаганга да, кичине өзгөрө баштаган, бир кадам ташташка. Ооба, жок дегенде азыркы тапта адабият деген аябай көп эмеспи? Адабият көп, аябай көп макалалар чыгып жатат соңку жылдары, туурабы? Эң башкысы аны мындай окуп, акырындан угуп, изилдеп башташ керек экен. Бирок мен чынын айтсам, мисалы өзүм жеке терапияга келгичекти, ошол нерсенин баардыгын изилдеп, көрүп, чукуп, окуп, баардыгын билип турсам дагы, бирок көп нерсе көз жаздымда калып калчу. Ооба, мен ойлочумун, менде мындай жок да деп мындай жакшылап ойлонуп көрчүмүн да, бирок кийин терапияда ошол нерсенин баары бар экени аныкталды. Анан чынында мындай бул нерсе ооба батыш өлкөлөрүндө, өнүккөн өлкөлөрдө мурдатан эле бар болгон үчүн булар дал ушул маселени, дал ушул көйгөйдү анча мынча болсо дагы мындай көзгө көрүнөрлүк кылып бул маселенин көйгөйдү жогото алышты. Мен жок деп 100% жок деп айта албаймын. Америкада деле кездешет экен, мисалы ошол эле абьюзерлер, бирок алардын формасы кичине башкачараак болот экен да, биздегидей эмес. Бул жакта кичине финансы жагынан, моралдык жактан акырындан ушинтип, бирок аябай көп эмес. Чанда кездешет экен, бирок бар. Биздин өлкөлөрдө мисалы үчүн бул өтө чоң агрессия, өтө чоң. Мен жөнөкөй эле социалдык тармактардагы Blacklist'te болобу же болбосо башка пабликтерде болобу видеолорду көрүп алып, мындай жубайына карата гана эмес, чоочун эле адамга көрсөткөн агрессияны көрүп алып, аябай таң берем да, анткени демек биздин коомчулук ушунчалык ачууланып, ушунчалык жини чукул болуп калган, анткени ичинде агрессия толуп калган да, туурабы? Ал агрессияны кантип туура чыгарарын билишпейт. Анан ушул жакшы кыз синдромунда деле, мисалы үчүн кыздарда деле агрессия бар да, туурабы? Сөзсүз биякта чоң мындай көйгөй бар. Себеби деген жакшы кыз кыргыздын жакшы кызы эмес жөнүндө жаман айтпайт дегендей, жакшы кыз бүт болгон агрессиясын чыгара албайт. Ал жөнүндө айта албайт, аны көрсөтө албайт. Себеби антсе жаман кыз болуп калат да. Ошон үчүн ошонун баарын келип туруп өзүнө кабыл алат. Өзүнө кабыл алып, аны ичине мындай внутренний направленный болуп калат да, аутоагрессияга айланат. То есть ал кыз өзүн жаман көрө баштайт, өзүн өзү ичине келе баштайт. Ошон үчүн анын жолунда зомбулук көрсөтчү адам жолукканда, ал дагы ага агрессия көрсөтүп атат да, ага туп-туура келип калат да. Ушундай эле болуш керек.
мен ошого татыктуумун, Мгм. мен жаман адаммын Мен деген мындай сыяктуу жакшы ушундай татыксызмын деген ой менен ал ооба ушул мамилеге ичинде жооп кетет да. аныкталбаган сезимдерине прям туура келет да ошочо. Пазылдай жатып калат и анан биз таң кала беребиз да, бул эмнеге кетип калбайт, ал кете албайт. Себеби бул болсо аябай көп жылдан бери башталган тарых. Көп жылдан бери башталган сезимдер. Мгм. Ал сезимдерди жеңип чыгыш үчүн жок дегенде бир көп сааттык терапия керек да. Мгм. Ошону аныктап сезип чыгыш үчүн. Анан сиз айтып калбадыңызбы, көбүнчө ал агрессиясын ата энесине чыгара албагандан кийин, коомчулукка чыгара албагандан кийин аутоагрессия башталат деп. Аутоагрессия эмнелерге алып келет? Мисалы, ашыкча салмак алып келеби? Сөзсүз. Ашыкча салмак, мазохизм, Же болбосо? депрессия, Мгм. өзүн өзү жаман көрүп мындай туура эмес, өзүнө туура эмес келген нерселерди кылууга алып келет. Анан болсо аутоагрессия, бул болсо мындай бессознательный суицид деп коет или замедленный суицид деп коет. Бул болсо мындай бир баңги зат колдонуу, Мгм. тамеки чегүү же болбосо арак ичүү, Мгм. ушундай өзүнө өзү мындай Зыян бир келтирет. зыян келтирүү. Ооба, ооба. Ал демек, бул нерсени мындай, сиз айткандай аныкталбаган сезим менен жасайт экен да, э? Ооба, ооба. Аны түшүнбөйт, аны аныктап чыга албайт. Мен ушуну сезип атам деп айта албайт. Бирок бул болсо айсберг сыяктуу да. Биз түшүнүп жаткан сознательный сезимдерибиз болсо айсбергдин башы. Түшүнбөгөн сезимдерибиз ошо айсбергдин түбүдө аябай көп болот. Мгм. Анан жанакы жогорку сарказм дагы дал ушул агрессиянын бир түрү да туурабы? Ооба, ооба, ооба. Бул да агрессиянын бир түрү. Бул болсо мындай культурно приемлемый деп койсок болот. Мгм. Социально мындай более приемлемый агрессия да. Мындай түз суроого түз жооп бергендин ордуна атайын сарказм менен ал Ооба, адамды ооба, ооба. басынтып өтүп, бир аз болсо дагы чымчып өтүп сүйлөгөн адамдар Ооба. дагы демек агрессиясы күчтүү экен, ичинде. Ооба, ооба. Демек, эгерде мисалы үчүн азыр бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз, менде ушул жакшы кыз синдрому бар экен деп өзү менен өзү иштеп баштаса, бул нерседен чыгууга мүмкүн, туурабы? Сөзсүз ооба, ооба. Өз Бул алдынча. диагноз эмес, бул убактылуу мындай сезимдер да. Мындан кааласа адам, бул болсо мындай да, бул способ выживания деп койсок болот. Мгм. Мгм. Бул способ выживания да, ошо сүйүүнү алыш үчүн колдонулган нерселер. Бирок чоңойгондо бул актуалдуу эмес, бул керектүү нерсе эмес. Мгм. Болгону ар бир кыз, ар бир айым ал жөн эле бар экенине тобо кылыш керек эле эмес, бар болгон үчүн бул дүйнөнүн бардык жакшы нерселери ага татыктуу экенин кабыл алышы керек экен, э? Бирок мындай биз айта Ооба. беребиз да, ооба мен бардык сонун нерсеге татыктуумун деп, бирок аныкталбаган сезимде психикада жок сен татыксызсың деген сөздөр көбүрөөк болот экен, э? Ошон үчүн пациенттер келгенде мындай алып жүрүшүнөн, өзүнүн сөздөрүнөн, болгон жашоосунан мен айтып берем да, эмне үчүн, Мгм. эмне болуп жатат. Биякта муну үчүн кылганбыз, биякта муну үчүн кылганбыз. Ошентип өзүн түшүнө баштайт. Мгм. Анан эң башында ошо өзүн өзү түшүнгөн адам анан жашоону да түшүнүп, башка адамдарды да түшүнүп, эң башкысы өзүнө эмне керек, эмне кереги жок экенин жакшы аныктап алат, э? Ал эми абьюзерлерге токтоло турган болсок, жакшы кыз синдромуна кабылган адамдарга ошол пазл сыяктуу абьюзерди өзүнө тартып алат экен. Абьюзерге жолукса жакшынакай ой мен сени күтүп аткам дегендей эле кучак жайып тосуп барат экен. Ал эми абьюзер алар өзгөрө алабы? Алар өздөрүнүн үстүнөн иштеше алабы? Сөзсүз, сөзсүз. Сөзсүз иштей алат. Бул иштеш керек негизи. Биздин Кыргызстанда негизи аябай көп мындай тарбиялачуу, анан көп мындай просветительский жумуш керек болуп атат да, государственный уровеньде. Себеби көп адам өзүн түшүнбөй жатат, көп адам өзүн кабыл кылбай жатат, көп адам өзүн билбейт. Анан абьюзер ошо ичинде болгон травмаларын кичинекей кезинде алган. Сый көрбөгөнүн, басым көрсөнгөнүн, ошол жакта болгон ар бир адам ошо таарыгычтарын
ошол жакта болгон капаларын чыгарып терапияда ошолордун баарын мындай айтканда артта калтырса, жаап кетсе, ошондо бул жашоодо азыркы убакытта өзүн жакшы сезе баштайт. Акырындап могу агрессиясы азайып кете берет. Анан буларда сөзсүз еще депрессивный фон болот да. Депрессияда адамда фантазия көп, анан мындай капа болуу көп. Ошонун баарын мындай проработка кылыш керек да, мындай аябай модный термин менен айтып коеюн, проработка депчи. Нааразычылыктарын жоюш керек экен, ошондо ал ааламга нааразы. Ал үчүн бирок бул кичине татаалыраак нерсе, себебин ал адам биринчи адамдарына ишенбеген соң мага ишениши аябай татаал болот да. Менден дагы бир жаман бир мамиле же болбосо мени болсо түртүп коет. Мен ушундай жаман нерселерди кылдым деп айтып берсем мага менден баш тартат, мени жаман көрүп калат деп аябай көп коркунуч бар да. Ошо сопротивление аябай көп болот терапиядачы. Бирок киши өзү кааласа, аны сопсомурду алат. Эгерде ал жашоосун өзгөрткүсү келсе, демек соңунда бүгүнкү эфирибизди соңуна алып келип жатып, мен мындай жыйынтыкка келип жатам да. Демек, эгерде коомдо агрессия көп болуп жатса, зомбулукка кабылган аял заты көп болуп жатса, биз азыр мырзалар силер өзгөрүшүңөр керек, терапияга баргыла десек, алар бизди укпайт. Андан көрө ошол ушундай татаал жолдо турган айымдарга, аял затына, негизи эле турмуш куруу алдында турган аял затына биз тескерисинче дал ушул жакшы кыз синдромунан арылып, өзүнүн үстүндө иштеп, өзүн таанып, өзүнө эмне жагат, ошол жаккан нерселерине көбүрөөк көңүл бөлүп, өзүнүн чек арасын коргогонго аракет жасап, өзүнүн үстүндө өзү иштесе, ал келечекте эч кандай абьюзерге жолукпайт. Жолукса дагы ал пазл келишпейт дагы, ал тандабайт. Кийинки башка абьюзер эмес мырзаны тандаарын түшүнүп жатам да. Айтып жатканым баары эле чындык да, сиз да айтып койсоңуз. Демек, бүгүнкү темабызды жыйынтыктап, сиз да өзүңүздүн оюңузду айта өтсөңүз. Бүт биздин коомго айтып кетерим, өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегенден уялбагыла. Психологко баруу болбосо псих деген сөз эмес. Сиз нормалдуу жашакан эле адамсыз. Бирок өзүңөрдү канчалык жакшы таанысаңар, ошончолук жакындарыңарга көбүрөөк сүйүү бере аласыңар. Ошончолук балдарыңарга көбүрөөк мындай жакшы фундамент куруп бересиңер да, бул келечегинечи. Өзүңөр үчүн, жакындарыңар үчүн сөзсүз өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле. Проблема болуп жатса, ал проблема жөн эле бир жактан келип жаткан жок. Ал проблемага башка адамдар күнөөлүү эмес. Чынын айтканда, муну кабыл кылыш өтө татаал. Бирок бул чындык. Ошо проблема пайда болгон соң, сиздин ошо проблемага бир катышыңар бар да. И ошо катышыңарды аныктап, түшүнүп билип алсаңар, ошо проблемалар азаят. Чоң рахмат айтам. Бүгүнкү темабызды мындай көпчүлүк түшүнө алат деген ойдомун. Бир 2-3% нерсени ала алса дагы, бул биз үчүн абдан чоң жеңиш. Сизге чоң рахмат айтамын. Буюрса кийинки эфирлерде жолугушканча сак саламатта туруңуз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн Сырдашы долбоорунун алкагында биз жакшы кыз синдрому жана абьюзердин алгачкы белгилери тууралуу сөз кылдык. Эң башкысы, ар бир адам ичиндеги агрессияны туура чыгарууну үйрөнүш керек экенин аныктадык. Ошол эле учурда ал нерсенин баардыгын аныктап биле алышыбыз керек экен. Анализ жүргүзгөндү үйрөнүшүбүз керек экен. Анан жүрөгүбүздү сүйүүгө толтурсак, мээримге толтурсак, бул ааламда үй бүлөдөгү зомбулук темасы өтө сейрек кездешет беле деген ойдо бүгүнкү күндү жыйынтыктагым келет. Сырдашы долбооруна сиз да катышыңыз. Ал үчүн комментарийлерге өз суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Балким сизде да тема бардыр, алардын баардыгын чагылдырганга аракет жасайбыз. Ошондой эле биздин каналыбызга жазылып коюңуз. Кийинки эфирлерде жолугушканча сак саламатта туруңуздар.